Чыгарылыштарда да ушу аялдардын жетишкендиктерине басым жасайбыз. Гүлсүнай Жороева Лейлек районунун 9 Булак айылдык кеңешинин депутаты. Активист гендердик маселелерди жалпыга маалымдоо каражаттарында жайылтуу боюнча өз оюн айтып, талкууга катышты. Азыркы мезгилде чынында аялдардын зомбулукка кабылганы, анан жетекчилик кызматтыга келбей калган аздыгы, анан аялдардын көпчүлүк коомчулукка тартууда көйгөйлөр көбүрөөк эле болуп атат, айрыкча элит жеринде. Анан эми ушулардын кантип тартуудун менин оюмча ар бир аял коомдук угууга барууга укуктуу да, эл жери үчүн, өзүнүн жашоосун алдына жылдырыш үчүн ушундай аялдардын эмесине имиджин жылдырыш үчүн коомдук угууларга көбүрөөк чакырыш керек. Анан маданий иш-чараларга, спорттук иш-чараларга тартыш керек. Аялдардын лидерлигин колдоо жана алардын позитивдүү имиджин социалдык тармактарда жайылтуу иш-чарасында журналисттер, депутат айымдар, активисттер катышты. Гендердик маселелерди жалпыга маалымдоо каражаттарына жайылтуу боюнча Борбордук Азия өлкөлөрүнүн демилгелери каралды жана талкууга коюлду. Катышуучулар учурдагы абал тууралуу өз пикирлерин айтышып, өзгөртүүгө багытталган чараларды сунушташты. Бүгүнкү күндө коомубуз 50% аялдар, 50% эркек болгондон кийин аялдардын коомдогу ролу абдан чоң. Аялдар өздөрүнүн лидерлик сапатын коомдун өнүгүүсүнө салмайынча коомубуз толук кандуу өнүкпөйт. Бизде лидер балдар тарбияланбайт, билимдүү балдар тарбияланбайт, коомдогу канчалаган иштер аткарылбай калып калат. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз аялдарыбыздагы, кыздарыбыз, келиндерибиз коомдо өздөрүнүн болгон потенциалын кошуп, коомдун өнүгүүсүнө салым көрсүн десек, ошого окшогон аялдардын саясий лидерлик жакшы сапаттарын даңазалаган иш-чараларды көбүрөөк өткөрүшүбүз керек. Гендердик сезимтал темаларды, постторду, жаңылыктарды чагылдыруу анализин бүгүнкү иш-чарада карашты. Коомдо аял лидерлигин, позитивдүү имиджин түзүү зарылдыгы айтылды. Негизи акыркы жылдары биздин өлкөдө аялдарга карата зордук, зомбулук, социалдык тармактарда көбөйүп кетти да. Мындай караганда бир аялдар бир зомбулукка кабылып аткандай эле көз караш калыптанып баратат да. Айрыкча үй бүлөлүк зордук зомбулукка. Эми буга орун алган фактылар негиз болуп атат. Ошол эле учурда аялдардын коомдун активдүүлүгү, эркектердин деп билбейм, эми эки тараптан тең жумушун аткара алган бир лидер аялдар боюнча өтө көп материалдардын кетпегендиги деле бул нерсеге себеп болуп атат болуш керек деп ойлойм. Маалымат каражаттарында дагы мындай аялдар темасы бир аз солгундагандай, негизи биз позитивдүү жагын алып кетишибиз керекпи деп ойлоп турам да. Келечектеги медиа компаниялар үчүн идеялар жана темаларды катышуучулар биргеликте талкуулап чыгышты. Алдыда аялдардын лидерлигин колдоо жана алардын позитивдүү имиджин социалдык тармактарда жайылтуу иш-чаралары жүргүзүлөт. Гүлжан Ажыматова, Муслимбек Ахмеджанов, Ош шаары.